алейкум, урматтуу биринчи ата-энелер, андан кийин окуучуларыбыз, жана ошондой эле андан кийин бизди ушул жакшы ийгиликтерге жетиштирип, ушуларды баштап жүргөн мына Хусниден баштаган жамаат. Анан азыр эшикте эле айттык эле, ушул балдардын аркасынан балдардын билимине көңүл буруп жүргөн ата-энелерге бир терең таазим да. Ошол эле маалда балдарыбыздын китебине жетишпей калат, же бир окууга керектүү материалдар жетишпей калса, ошондон акчаны аяп арзаныраагын издеп, ушундай кылган ата-энелерди көрүп мындай жүрөгүң ооруйт да. Эң жакшы инвестиция балдардын келечегине салынган, балдардын билимине салынган инвестиция экенин ушул биздин ата-энелер, ушул сиздин бүгүнкү келип аткан ата-энелер былтыр да айттык эле, дагы да айтабыз. Ошол бир дос, жар, кошуна, колоң, тууган, урук, эже, сиңди деген баарына жеткирсек. Балдардын шыгына карап, аркасынан жүгүрүп жүргөн ата-энелер, сиздерге чоң рахмат. Ана ушундай ушу балдардын талантын баалап, ушуда бир талантына баа берип, өстүрүп келаткан Хуснидин байке, сиздин жамаатыңыз биз эл үчүн кайрымдуулук фондуна терең ыраазычылык, шаарыбыздын балдарынын билим сапатына көтөрүлүшүнө салымын кошуп келатат. Ошондой эле балдар сиздер дагы ушул ата-энеңиздердин, мугалимдердин ишеничин актап, жакшы жетишкендерге жетишип келаткан окуучуларга рахмат. Ушундай бардык шартты түзгөн, бардык мүмкүнчүлүктөрдү жаратып берген Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Урматтуу ата-энелер, дагы бир жолу сиздерге рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, урматтуу окуучулар, урматтуу Мээрзалкар Абдурасулович. Сизге дагы терең ыраазычылык, ушунчалык биздин мээнетибизди баалап, балдарыбыздын жетишкен ийгиликтерин баалап, өзүңүздүн ушул мэрияга чакырып, ушуларды бир сыйлап коелук, ушуларды бир тилек айтып коелук жакшы деген максатта чакырып отурасыз. Айта кете турган болсок, бул жерде азыр эки международный эл аралык олимпиаданын катышуучулары отурат. Биринчи эл аралык олимпиада бул Азия олимпиадасы болуп, Самарканд шаарында болуп өттү. Бул олимпиадада 33 окуучу катышып, булардан 8 алтын медаль алып келишти. 15 күмүш, анан 10 бронза медалга ээ болушту. Балдардын бардыгы ушул местага ээ болушту. Бир дагы окуучубуз место ала албаган окуучу болгон жок. Андан кийин 7 окуучубуз Бириккен Араб Эмиреттеринде Дубай шаарында болгон эл аралык олимпиадада катышып, булар дагы англис тили жана ментал арифметика сабактарынан катышты. Булардан 3 окуучубуз супер чемпион болду. 3 окуучубуз биринчи орунда, анан бир эле окуучубуз экинчи орунду алды. 7 окуучунун бардыгы эң жакшы жеңиштерге жетишти. Бул үчүн мен биздин өзүбүздүн мугалимдерибизге терең ыраазычылык билдирем. Андан сырткары бул жерде бизди колдоп келген ата-энелерге, атайын сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби биринчиден сиздер өзгөндө ушундай бир окуу борбору бар экендигин билип, бизге ишеним билдирип, анан биз айткан талаптарга макул деп бизди колдоп келгениңиздер үчүн ушундай ийгиликтерге жетишип отурабыз азыр. Бул өзүнөн өзү болбойт. Эч качан ата-эне колдобосо биз эч качан мындай ийгиликтерге жетишпес элек да. Бардыгыңызга терең ыраазычылык. Рахмат. Assalamu alaikum, жыйындын катышуучулары. Assalamu alaikum, урматтуу мэр. Мына өзгөн үчүн бул эң чоң жутук болуп атат бүгүн. Потому что мен 8 жыл депутат болгон болсам, өзгөндү билим эң паста жүрөттү республика боюнчачы. Эми жогорулуп келип атат мына. Бул агайларыбызга рахмат. Мына мэриядеги рахмат. Дагы бир сүнүшөм мени. Булар арендада отурат, буларга кичине поддержка берип койсок, шаар бюджетинанчы. Анан бул балдарга дагы келечекте ийгилик тилейм. Бул өзгөн шаарды келечеги үчүн чоң салым кошодуган жигиттер, кыздардан болот буюрса, Кудай кааласа. Чоң рахмат.
Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, жогорудагыларды эске алып, мынол биздин биз эл үчүн жана ошондой эле инновация борборунун жетекчисинин сунушун эске алып, бир-эки мугалимибизге грамоталарыбыз бар эле. Ушулардын эмгегин баалап бир тапшырып коелу. Кандай дейсиздер? Сиздердин алдыңыздарда окуучулардын арасында. Окутуу тарбиялоо процессиндеги жетишкен ийгиликтери жана шаардын билим берүү тармагына кошкон салымы үчүн биз эл үчүн инновация окуу борборунун англис тили жана араб тилдери мугалими Мухаммад Тазизова Ферузахон Өзгөн шаардык мэриясынын ардак грамотасы менен эскеленип. Азыр кичине арактап турабыз. Болсун сөйлөңүз. Менталдык арифметика, физика жана математика мугалими Абдирахимова Марифатхон сыйланат. Жана ошондой эле Өзгөн шаардык мэриясынын акталай Көрүп кичине сыйлап коелу, ушундага. Эки мугалимге кичине стимул болуп калсын. Сизге тапшырып коелу, сиз берип коесуз. Урматтуу окуучулар, да бир жолу. Урматтуу ата-энелер, урматтуу ошол инновация жана биз эл үчүн кайрымдуулук фондунун жетекчиси жана ошол жерде иштеп аткан кызматкерлери, бардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Бир маалымат катарында ушул биздин окуу борборунун жөнүндө бир маалымат берип кетсек да. Биздин окуу борборубуз биз эл үчүн плюс инновация окуу борбору Өзгөн шаарында азыр 2 жерде филиалыбыз бар. Бул жерде менталдык арифметика, англис тили, орус тили, математика жана мектепке чейин даярдоо курстары бар. Мына ушул балдар мектепке бара элек балдар да азыр. Бирок барып орун алып келишти. Мектепке бара элек, бирок 2-3 сандуу нелерди кошуп иштей алат да. Кошуп, айрып ушундай эмнелерди кылыша алат. Анан бизде кээ бирки окуучуларыбыз бар. Мына Самаркандта 1-орунду ээлеген окуучуларыбыз бар. Ушулар мектепте окуп жүргөндө бирге бирди кошо албаган окуучулар келген да. Анан ушулардын үстүндө мээнет кылып, башка кылып мына ушул устаздарыбыз аракет кылышты. Мына Самарканд, Дубайга чейин барып келди. Ушунча мамлекеттер арасында өздөрүнүн канчалык сапаттуу билим алганын көрсөтө алышты да. Ал жеткен ийгиликтери бул орундары ушул билимдин сапатын көрсөтүп турат. Ал эми биз кичине бир окуу борбор болгонубуз үчүн колубуздан келгенче аракет жасап атабыз. Бирок бул жыл 2025 жылда биз дагы окуу борборубузга кошумча сабактарды кошууду ниет кылганбыз. Алардан IT программистика деген сабакты кошконду каалаганбыз. 1-январдан баштап IT курстарыбыз ачылган. Азыр 2 педагогубуз ал IT боюнча сабактарды берип жатат. Математика боюнча курстарды ачканбыз. Ал дагы май айынан дагы күчкө кирет. Математика боюнча дагы физика, математика, анан химия, биология дагы курстарын ачканды озуз ниеттеп турабыз. Ага чейин биз физикадан робототехника деген бир мелдеш өткөрүп мектептер арасында ийгиликке жеткен балдарды ушунча сонун бир өздөрүнүн колдору менен жасаган макеттерин алып келип, өзү жүргөн машиналардан тартып комбайндарга чейин жасаган, даяр уже иштеп турган инкубаторлорду жасаган балдарды биз эмне кылдык. Ал макеттерди уже сатса бүгүн акча болмок да. Ошондой балдар бар экен арабызда. Ушуларды бир колдогон максатта биз эл үчүн коомду физика сабактарын уюштурайлык деген бир максатыбыз бар. Кудай буюрса, мына мэрибизде бизди колдойм деп турат. Кандай иш болсо, кандай эмне болсо кеңешкеле чогуу ушул эмнелерди билим сапатын көтөрөйлүк деген көп ушундай бир өзүнүн нелери бар, ниеттери бар. Буюрса ушул бийилки жылда ушундай сабактарды дагы кошобуз. Дагы бир жолу сиздерге рахмат. Ушунчалык билим артынан чуркаган балдарды, ата-энелерди, анан устаздарды сыйлап чакырганыңыздар үчүн сиздерге дагы бир рахмат.